Кыргызстандын аймагында жер титирөө катталгандыгын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Кыргыз Республикасынын сейсмология институтунун маалыматына ылайык, жер титирөө 19 октябрда саат 16:09 Ош облусунун аймагында катталып, очогунда күчү 4 балга жеткен. Жер титирөө Өзгөн районунун Саламалик, Байбиче, Карадөбө айылдарында 3 балга жана Жергетал айылында 2,5 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Тараз-Талас суу самыруна жолунун 168-чакырымында Дейонекс өлкөсүндөгү жеңил унаа өрттөнүп кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиргендей, унаанын айдоочусу рулга ээ боло албай жолдон чыгып, жолдун чекесиндеги бакты сүзгөн. Натыйжада унаадан өрт чыккан. Боотерек айылындагы кырсыктын кесепетинен 65 жаштагы эркек жана 62 жаштагы аял киши каза болгон. Куткаруучулар каза болгон жарандардын сөөгүн унаадан чыгарып, Кара Буура райондук ооруканасынын өлүк сактоочу жайына жеткирип беришкен. Сокулук районунда 70 жаштагы чоң энесин өлтүрүүгө шектелип, небереси кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, 19 октябрда Сокулук райондук милициясына 70 жаштагы кемпир денесинен оор жарааттар менен райондук оорукананын жандандыруу бөлүмүнө түшкөндүгү боюнча маалымат келип түшкөн. Келтирилген оор жарааттардын кесепетинен ал жандандыруу бөлүмүндө каза болгон. Аталган окуя боюнча Кылмыш жаза кодексинин 122-беренесинде адам өлтүрүүдө көрсөтүлгөн курам менен кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө амалдарынын натыйжасында шектүү катары маркумдун 23 жаштагы небереси кармалып, милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Кылмыш ичкиликтин айынан чоң апасы небересин ичкилик ичесиң деп урушканынан болгон деп айтылат маалыматта. Учурда тергөө иштери уланууда.